Күндөлүккө кантип телефон аркылуу баа коюп алсак болот өтүп кеткен күнгө. Күндөлүк деген баягы жүктөлгөн приложенияга кирбестен биз Google'га киребиз. Google'дан эле сразу реестр педагогических же АИС мугалим деп жазабыз. АИС мугалим дегенде мына биринчи сайт чыгат. Ушул сайтка кирдик. Демек биздин жеке кабинетибизге кирдик. Ушул жерде оң жакта жогоруда 9 чекит бар. Ошого басып туруп электрондук күндөлүккө киребиз. АИС мугалим аркылуу кирүү баскычын басып, интернет бир аз катып турат. Демек өзүбүздүн жеке кабинетибизге күндөлүккө кирдик. Ушул жерде жогору жактагы, сол жактагы жогору жакта 3 сызыкчаны басабыз. Телефонду мындай кылып алайын. 3 сызыкчаны басып туруп, журналым, менин журналыма киребиз. Ушул жерден биздин расписание келип чыгат. Бул бүгүнкү күндөгү могул жердеги календарды басабыз. Артка барып туруп, декабрдын кайсы бир күнүн тандайбыз. Мына биздин расписание келип чыгат. Ушул жерден коюлбай калган күндөрдү алдын ала тактап аласыңар дагы, ар бир класска тактап аласыңар же ар бир класска кирип чыгасыңар балаларын көрүш үчүн. Мынакей ушул темалар чыкты. Азыр бул жерде окуучулары жана артка баскычын басып туруп, кайра барсаңар болот. Азыр интернет бир аз катып турат. Демек мынакей ушул жерден коюлбай калган бааларды ар бирине ушул жашыл түстүү жашылды алып келип, жашылды кайсы числого коюлбай калса, ушул жерди басып аласыңар дагы. Мына жердеги тапшырманы жана бааналарды коюп жазып алсак болот.